Кеп мен жөнүндө болуп аткандан кийин чыгып айтууга туура келет. Өзүң жөнүндө айтуу кыйыныраак экен. Башкалар жөнүндө айтканга караганда. Россия Федерациясында жакында бир депутат байкабай бир багыш сатып алды да, лось. Ошону жоопкерчиликке тартуу боюнча баш прокурор өзү келди. Мамлекеттик думага баш прокурор өзү келди. Бул мамлекеттик думанын деңгээли, ошол эрежеси ушундай. Мен сиздерден урматтуу кесиптештер, мыйзамдуулук, конституциялык боюнча айтып аткан сөзүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Мен ушундай сунуш киргизейин, түзө бергиле комиссияны. Түзүп коюш керек, талап ушундай комиссия түзүлүш керек. Кандай форматта түзүлөт, кандай принцип менен түзүлөт, түзүлүшү керек. Бирок баш прокурордун авиринде болсун. Бул заман тез эле өзгөрөт. Булут кетет, жаркыраган күндөр келет. Ошол баш прокурор эртең ушундай деген шылтоон айтат. Мен жок элем, орун басарларым ушундай кылып коюптур деген шылтоон айтат. Азыр Балбак Зарлыкович айтып аткандай, аябагандай бир чоң күчтөр пайда болду. Ошол карама каршылыкты мүмкүн болушунча курчтууга, күчөтүүгө жасалып аткан аракеттер. Мына ошол жалаң бүтүн Кыргызстандын мүчөлөрү, бүтүн Кыргызстандын депутаттары мына ушундай абалга кабылгандыгынын бирден бир себеби бул саясий гана көз караш. Бул жакшылыкка алып келбейт. Кеп мен жөнүндө болуп аткандыгы үчүн айтып аткан жокмун, дагы бир жолу кесиптештер суранам. Ар бир киши жараткан маңдайына жазганын гана көрөт, пендеси эч нерсе жасай албайт. Боло турган иш болот. Ошондуктан комиссияны тез арада түзүп, комиссия өзүнүн ишине киришип, адилеттүү чечим чыгарат го деген үмүт менен ушул ишти андан ары карай уласак. А калган нерсе баш прокурордун авиринде калсын.